Меткасы кайсы жерде? Мына метка. Ушул жерден бул жагын бар бузулат атат. Эки комнатанын жарымы кирип кетип атат. Могу ошолор менен тең болгондо мо жер. Ушу жерден баштап бул жагы уже кетип атат да. Жардам деле тургандарым деле жок да. Кантип бузам кантип алып каламын деп жердичи ойлосом уктабай калып атам мен. Эгер 5 метр бербесе, мындан жарымы кетип атат, ошондо бир үй көчөдө эле калып атабыз. Эртең жамгыр болот, кар жаа болот. Мында арматура кагып, мында кызыл бантикти байлашып, шинип кетишкен ушу метка ушу 16 метрдин меткасы ушул. Билгенде биз сатып албайт элек да. Башка жерден деле сатып алат. Эми бул жерде баардыгы эле сатып алгандар көп эле. Президент барып жана жаңыдан шайланып атканда ошо жаңы конуштарга документ берилсин деп кол койгондо аябай ыраазы болдум эле. Бизге да жашоого жарыктык келет экен деп. Жол башталганда эле айтып атпайбы муну? 2 жылдан бери эле. Ушунча жыласыңар, шундай деп. А 20 жыл, 15 жылдын ичинде биз үй салып, отурукташып калдык да. 5 метр жылып бериңиздер. Ошондо ушу жерден 39 түтүн кирип атса, 37 түтүн гана кичине ичинде калат экен да. Калган 2 үй жарым жартылай бузулат экен деп барбаган жерибиз калган жок. Биз азыр Бишкектеги Дордой 2 конушунда турабыз. Бул жакка бизди жергиликтүү тургундар чакырды. Мынакей бул жерде Дордой базары, ал эми бул жол, айланма жолу 6 тилкеге кеңейтилет деп буга чейин дагы айтылган. Жергиликтүү тургундардын айтымында жол кеңейтилип жаткандыгына байланыштуу жол жээгинде жашаган айрым тургундардын жашаган үйлөрү бузулуп жатканын айтып, алар нааразы болушууда. Сиз медиа хатты көрүп жатасыз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Азыр мынакей жергиликтүү тургундардын өзүнүн сөзүн угабыз. Алар болсо биздин үнүбүздү жогору жактагыларга жеткирип койгула, биздин маселебизди угуп койгула деп чакырышты. Биз менен бирге болуңуз. Болгон эле ушул үй. Ушул үйдө 9 жашайбыз. Мен балам, анам балам балдары менен жашайт. Балам 31 жашта да алда квартира алып чыга албай атат. Мындай мени багыш керек. Андан кийин балдары бар. Ошону бага албай атат. Эми ушул жерден метка коюп кетти мына жерден. Бул жерде 2 комната кирип кетип атат да, 1 комнатада кирбей атат. Эми ошо кайрыларыбыз. Эгер Меткасы кайсы жерде? Мына метка. Ушул жерден бул жагын бар бузулат атат. 2 комнатанын жарымы кирип кетип атат. Мынакта бизге 1,5 комната калып атат да. 1,5 комнатада калганда жашоого мүмкүнчүлүк жок. Балам неберелериме кошо жашайт дейм. Неберелериме да место жок болуп атат. Өзүм 1 комнатада жашайм балам менен. Ошондой болуп атат. Эми мэргордон кече келгенде сурасак айтат, ипотека беребиз. Бирок бул жерден көчүп кетесиңер дейт. Ипотека бергенде ал ипотекага төлөй турган биздин акчабыз жок. Чындыгын айтканда. Бул мына жерге биз көнүп калдык. Ушул жерде эптеп базарга чыгып, балам таш күтүртөт. Өзүм жалгыз боймун. Ошентип жашайбыз. Күндө күнүлүк таап жашайбыз. Носки сатам базарда, тачкага коюп алып. Ошол. Биякта 1 комната кухням кирип кетип атат. Анан бул жаңы салынган үйүбүз, мына акча жоктугунан мынандай кылып бүтүрө албай жатканбыз. Жаңы салган үйдүн да ушу жарымы кирип кетет. Бул жаңы салган үйдү канча мээнетмен салганбыз эми. Бизди түшүнгөндөр түшүнөр. Ошо эми Садыр Жапаровго айтканыбыз ушу ипотека бере турган болсо, бул үйдү да койсун, жашап турайлы. Же өкмөттөн жардам берсин. Канча сууда бере, эмне берет, 5% кылып берсе деген ой. Жерини беребиз мейли. Анан 5 метр нар жактан койсо, ошондо 5 метр нары жыла турган болсо, мына жерде мына үйүм калып атат. Мына 1 комната үйчү. Ошо азынча жашап турганга мүмкүнчүлүк бар да. 5 метр берсе. Эгер 5 метр бербесе, мындан жарымы кетип атат, ошондо бир үй көчөдө эле калып атабыз. Эртең жамгыр болот, кар жаа болот. Булардын ичинде буюмду каяка алып чыгам? Мен кое турган эч жерим жок да. Же навес, же башка нерсе жок. Биз жерге коюш керек да. Балдарым каякта жашайт? Балдарым мына кичинекей, мына балдарым. Бири мектепке барат, экөө садикке барат. Мына бирөөсү кичинекей колунда. Анан мен менен жашаган балам 17 жашта. Ал стройкага деле неме кыла албайт. Мен менен 18 качан сатып алдыңыз эле ушул үйдү? Бул үйдү 2003-жылы сатып алганбыз. Ошо күйөөм сатып алып, ошо жерде жашап, анан күйөөм каза болуп калды. Ошо бир балам менен калгам, кичинекей балам менен. Чоң балам 15 жашында калган. Кичинекей балам 1 жашында калган. Анан ушунча жыл жашадык. Ол ошо 15 жаштагы бала азыр 4 балалуу болуп калды. Анан бул кичинекей калган балам 17ге чыкты быйыл.
ошондой болду. А сиз ошо сатып алып атканда билдиңиз беле ушундай? Мен билген жокмун да. Кызыл зона. Анда саткан адам бул жактан 16 метр охраняемый зона деп таштаган мына жерденчи. Мындан биягына жашай берсеңер болот деп айткан. Картасында көрсөткөн. Анан 16 метр келип эле быйыл 2 жылдан бери каттап атабыз. 16 метр эмес, от оси дороги 32 метр деп атат. 32 метр болгондо ушул жерге келип прямо ортосунан кетип атат да. Бизге жашаганга үй жок болуп атат. А ипотекага үй беребиз дегенде кандай? Бир эле бөлмөлүү үй беребиз деп атабы, э? Эч кандай компенсация жок бекен башка? Компенсация эчтеке жок экен. Кече мэр города келип, өзү келип айтып кетти. Компенсация жок. Биз силерге эчтеке кыла албайбыз деп айтты. Анан бизде арга жок болуп атат да. Биз деле мисалга Кыргызстандын жараныбыз эми өзү Кыргызстандын жараны кичинекей туулганда деле туулган бөбөктү да коргош керек да. Биздин Кыргызстан коргобой атат. Эч возможность болбой атат. Же биздин үнүбүз укпай атат, же бизди ушул тебелеп кетип атат да ушул неметкен боюнча. Кимдерге кайрылдыңыздар мындай? Кайрылганыбыз акимиятка кайрылдык. Кече күнү мэр города келген, ага кайрылабыз. Жол министрине кайрылдык. Жол министрине барсак айткан, бул жака бирдеме түшүп атат. Ошону кандай болот десек, машина эгер машина жол боло турган болсо, автодороги үстүнөн алып кетсек болот деген. Азыр эми үстүнөн алып кеткенге возможность жок, болбойт деп атат. Бул быйыл эле бүттү бул. Пока иштеле элек. Очнойчу эчтеке боло элек да. Бизге мындан неме кылып туруп эле, эми мындайча айтканда акчасы барлар салып койду. Ортодо бизге окшогон эле кыйналып калат. Мына жашообуз ушул. Бизде мында жыргаган жашоо жок. Свет слабый экен. Мына комнатаны азыр эми муну бузганыбызда мына үйдө кетип атат. Мына жактагычы. Бул үйдө чай ичебиз. Бул нар жакта балам жашайт. Ушул ортого келип атат. Ни туда, ни суда. Бул жакта жашай албайбыз да биз. Неберелерим бар. Кайка барабыз? Ошол эгер добушубуз жетип калса ушуну кара берсе, бизди да ойлосо, караса. Биз бул үйдү 2013-жылы сатып алганбыз. Кадимкидей эле башка бир ээсинен сатып алганбыз. Бул өзүмдүн азыр 3 балам бар. Анан 2 иним дагы менен жашайт да. Биз ошондо жолдошум болуп 7 адамбыз. 7 адам. Бул жакта жилойлор, булар менен жашайбыз. Анан бул жакта да жашайт, бирок бул уже кетип атат, бузулгангачы. Бул жак жилойдон да ужечи. Бул комната дагы ошондой. Бул комнатада деле киши жашайт. Бул жакта эле жилой болчу. Бул комната вообще кетип атат да. Эчтекеси калбайсызчы. Бул жак складко неме эмес, эч ким жашабайт, бирок бул 6 комната болсо, 6 комнатанын 3 комнатасы тең уже кетип атат да. Бизге тиякта эч канча деле жер калбайт экен. Анан ошо Бул жолду канча жер кетип атат, ошону көрсөтүп берсеңиз? Бул жолду кеткен жери Жерди да белгилеп кеткен окшойт, э? Белгилеп кеткен бизде дагы. Могу жерден могу наки. Мо жерде тетигилердикине мондай метка коюп кетиптир, биздикине ылай болуп келе албаган окшойт го. Могу ошолор менен тең болгондо мо жер. Ушу жерден баштап бул жак уже кетип атат да. Биз жака бул жакка караганда эч канча деле жер калбайт экен. Анан жашаганга невозможно. Туалетти курсак кайерге курабыз? 2 комнатада эч кандай батпайбыз да негизи. Анан ошол себептен Ошондо ушул жер, ушул аянт канча болот экен? Сиздин канча кирип атат сизге? Бизге кирип атканы 4 сотых болсо 2 сотых полный кетет да. Биздики 4 да сотыхыбыз. Участкабыз 2 сотых эле калып атат. Бул жака 2 сотых бияка кирип кетет. Сатып алып атканда айтты эле сизге ушундай кызыл зонадабыз? Сатып алып атканда баягы жана элдер айткан боюнча 16 метр эле деп айткан. 16 метр болгондо биздики мурунку ченеген боюнча ушундай эле жерге келет да. Ушул жерге эле келет болуш керек эле. Эсимде жок. Бир казып кетишкен да, ушундай эле жерге келет болчу. Анан бул жагына биз уже макул дегенбиз да. Бул жагы мейли кетсе кете берсин депчи. Бул жак склад болуп кала берет, эч нерсе болбойт депчи. Анан азыркы закон менен 32 метр жылдырганда уже бир комната эмес, дагы 2 комната, 3 комната кетип калып атат кошулуп.
Ошо дарбазада көк дарбазадан 21 метрде эсептеп коюптур. Ошондо бияк 11 метр кошкондо мен үйүм мына жерге чейин келип калат экен. Ушул жерге чейин келип калат экен. Кантип алам мен өзүм жалгыз бой болсом жардам бере турганым жок мен. Анда кичине жаш элемден да 47 жашында салгам ушул үйдү Шведияда иштеп жүрүп, ушу оорусам дагы экинчи урпан эмне мен өзү. Оорусам дагы кичине башпана болуп калсын деп салсам, инелерим кичине жардамдашкан болчу, бир инелерим бар болчу, алар каза болуп калды. Неме кылып коюптур да. Бу жакка көп өткөрүптүр. Мен бияка дедим, кичине неме токой бар болчу, ошону ала албай ушуну салынып калыптыр. Эми ошо бирок негизи билгенсизби ушул кызыл зона экенин? Кызыл зона экенин билгенбиз. Кызыл зона эмес болчу да. Жок. Оно жерде болчу. Мына белгиси тур. Мына 16 метр мына жерге чейин келет болчу. Мына. Мына жерде мына өздөрү үчүн неме кагып, мында арматура кагып, мында кызыл бантикти байлашып, түшүнүп кетишкен. Ушу метка, ушу 16 метрдин меткасы ушул. Баш сиздерге ушундай айткан, ушул жерге чейин келет деген, жерге чейин келет деген. Сиздер сатып алгансыздар, анан муну үйдү салгансыздар. Ооба. Азыр ошондо бул үйдүн капталы мындайдан могу жердин баары кетет экен да. Ооба, ушулар кетет да. Мунуларды бошотуп беребиз дейт, мына туалеттерди бошотобуз эми. Айла жок, мунунуку бошобой турса, мында сүрдүрпөй турса жакшы болот эле да. Канча бөлмөңүз кеткен тата ушунда? Ошондо мына жерде киребеш бир комнат, ортодо мен өзүм отурам, анан аркада залыбыз ошо 3 комнат кетет. Анан муну да немебиз эле да, бул да кетет да жарымы. Бул жагыңыз эмне? Склад. Икир-чикир бир немелерди койгон. Кичинекей эле бөлмө бул. Ким болуп жашайсыз бул үйдө? Бир иним барлар каза болуп калды. Даже экөө каза болуп калды. Эми азыр жардам бере тургандарым деле жок да. Кантип бузам, кантип алып калам деп жердечи. Ойлосом уктабай калып атам мен. Давлением көтөрүлүп атат. Экинчи курстан илбат болсом, ошон үчүн Кадыр Жапаров менен канча ташиипке кайрылат элем. Сизге эмне дешти? Башка үй беребиз ордуна дештиби? Ипотекалык үйлөрдөн аласыңар деп айтып атат деп тиги жактагылар айтышат. Айтышып атышат, бирок мен чуркай алган жокмун. Ооруп үйдөн чыга албай камалып отурам да. Кыштындачы жылда эле ушундаймын мен. Оорукчандыгымдан тууралуучу. Мен президент Жапаров жана жаңыдан шайланып атканда ошо жаңы конуштарга документ берилсин деп кол койгондо аябай ыраазы болдум эле. Бизге да жашоого жарыктык келет экен деп үмүттөнүп калдым эле жакшы жашоогочу, бирок мондой жол чыккандан бери акыбалы зор болуп атат. Ошон үчүн соопчулукка жардамдашкан суранат элем мен. 5 убак намаз окуйм, 5 убак намазымда 5 жолу суранам ушул экөөнү душмандын карынан сактагын депчи өмүрлөрүн тилеп ушинтип отурат элем. Ошондо бул жердин азыр документи да жок экен да, кызыл китебиңиз жок да бул үйдө. Кызыл китеп ушу бербей атат да, мунун бошотуп койгула деп. Ошон тех паспорту бар, бирок законный тех паспорт бар, бирок кызыл китеп бербей атат, ушу жерди бошотуп койгула деп. Эми канча эмес деп, мисалы үчүн мына жерге 3 баласа салса деречи, мына туалетибизге чейин эле келет экен, туалетибиз эле кетет экен. А буягы бош эле калып атпайбы? Ошого дагы 5 метр кошуп бериле десек кошпой атат. Чтобы үй красный линиядан чыгып калсын үчүнчү 5 метр кошула десек эми мен билбей атам, бирок оорукчан болгондуктан чуркай албай атам жаштарга кошулупчу. Мынакей ушундай дүкөн болчу кирди окшойт бул эженин үйүнө. Дордой 2 конушунун дагы бир тургуну мынакей өзү ишкер экен. Жолду бошотуп берүүгө туура келип жаткандыктан дүкөнүнүн 6 метрлик жерин мына бузуп жатышыптыр ушундай кылып. Билбей сатып алганбыз. Билбей сатып алганда 1 жылдан кийин тиеткен кызыл китеп 2 жылдан кийин тиеткен деп ушул убакытка келдик да. Билгенде биз сатып албайт элек да. Башка жерден деле сатып алат. Эми бул жерде баардыгы эле сатып алгандар көп эле. Басып алгандар жок. Ошондо 16 метр калтырасыңар, калганда үй сала бергиле деп айткан. Ушу министр келип, жол министри келип. Жол министринин жана көрсөтпөдү, картасы да бар. 16 метр автобусу 16 метр калтыргыла, калганын сала бергиле деп айткан да. Ушунча жыл өттүр, ушунча жыл өткөндөн кийин баягы бизди кайра эле тебелеп кетип атат, өз билемдикке салыпчы. Мисалы мэр городу деле
убагында ошо бала деле болгон да. Ошо жол министри ошол биз алган убакта деле болгон. Эмне үчүн ошол убакта айтпайт, мисалы 20 жыл мурун же 15 жыл мурун айтпайт. Эми ушул жол башталганда эле айтып атпайбы муну? 2 жылдан бери эле. Ушунча жыласыңар, шундай деп. А 20 жыл, 15 жылдын ичинде биз үй салып отурукташып калдык да. Бул дагы ошо үйүнө чейин 1 метр кирип кетип атат. Ошо 1 метр үчүн килеген үй бир семья көчөдө калып атат. Мындайча айткандачы. Алар деле эки бүлө эмес да, 5-6. Ичинде балдары бар, мектепке окуган балдар, кичинекей балдары бар, неберелери бар, мынанда билинип эле турат. Ошолордун 1 метр үчүн, ошо бир комната үчүн мына чоң үй бузулуп кетет. Эми мынандайынан алынганда мындай катар үйлөрдүн баары бузулуп кетип атат да. Если 32 метр болгондочу, 16 метр болгондо ошол жерлер, мына жерлер калып калат эле. Мынандайынан бүт мына биздин үй, жана көрсөткөн үй мына жарымы кетип атат. Бунун да жарымы, мына эки үй полностью кетип атат. Мына эки үйчү. Бул жерде эки үй бар да. Булардын жашаган жери жок. Балдары бар, неберелери бар булардын да. Булардын жашаган жери жок, эми эмне болот билбейм. Мынандайынан бул эки комната, эки үй, мынандай эле сүрүлүп кетип атат. Бул опшун жок. Вообще толугу менен сүрүлүп кетип атат да. Буга эми компенсация берет, эмне берет? Буну толук айткан жок. Мэргордо келип туруп бизге берилбейт, андай мындай деп кетти. Мисалга булар деле сатып алган. Убагында ошо 16 метр деп сатып кетишкен да. 16 метр деп. Мурун экинчи категория болуп 16 метр болуп калган экен да. Ошол боюнча алганбыз. Азыр эми азыркы немеге таянсак 32 метр болуп биринчи категорияда жол болуп калып атпайбы? Ошон үчүн эми бизге кичине жардам берсе, компенсация төлөп берсе, кичине строй материалдардан жардам берсе, если 5 метр бияка жыла турган болсок, үйүбүздүн целый калат экен, мисалга меники калат экен, булардын могу жашаган бир комнатасы калат экен. А биягында кичине навес калат экен да. Эми жашаганга болот. Булар бир үйдө экөө, үчөө жашайт. Күйөөсү инвалид. Неме болуп калган. Сиздин кошунаңыз экен да бул? Менин кошунам. Бүгүн ошо ооруп калып, келе албай калды. Больницага алып кеткен болчу да. Давлениясы көтөрүлүп турат, сахары бар. Ооруп калып, мына немеден болуп ооруп. Чогулуштан ооруп, жана силерди жаныңарда эле алып кетти. Буну мен мындай эле тартып алгам да, тегилердин колунда турганда. Мынакей ошондо могу 1, 2, 3, 4, 5 үй кирип кетип, могу бир үйдүн участкасы болуп эсептелинет болуш керек. Ушулар кирип кетет, могу фиолетовый линия болгондо бияга кирип кетет. А жол мына могу турат го, могу оранжевый, могу жолдун аркы бети бүткөн жер, ушул жерден баштап ортосу центральный сызык ушул жер болот да. Анан бул жака 32 метр, бияка 32 метр ак, анайым же. Ошондой болуп кетет. А биз 32 эмес, бул үйлөр алынганда бул жерден 16 эле метр деген расчет менен Категорияда жол болгон. 16 эле метр калат деген расчет менен салынганда бул үйлөр. Ошон үчүн ошол кездеги 16 метр болгондо азыр булар мындай красный болуп турбайт эле, биякта эле болот эле да, жолчу. Мындай болуп эле калат эле. Могу оранжевый сызык турат го. Могу ушул жерден эле калмак экен. Азыр болсо булар фиолетовый сызык кылып туруп бияка чейин чылдырып коюшту. Тургундардын айтымында буга чейин Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев өзү дагы келип кеткен. Бизде муниципалитетте Бишкек шаарынын мэриясында бир дагы менчигинде болгон квартира ижары жок. Биз бекер бере турган үй жок. Ачык айтып коеюн. Жер да жок. Жердин баарын биз деген бүгүнкү күндө айтып атабыз. Жерлердин баары, үйлөрдүн баары мындай сотка бөлүнүп үй салынбайт. Бүт үйлөрдүн баары этаж мындай салынат болду. Биздин кен план менен Бишкек өйдө өсүш керек. Өйдө өстүрөбүз. Ошондуктан биздин биринчи сунушубуз ошол. Ар бир үйгө мынакей азыр аким ар бир өңөр менен отурат, ушул жерге келет, ар бир өңөр менен иштеп чыгат. Кайсы бизде мүмкүнчүлүк болгон болсо, тез арада ыкчам сиздердин маселеңерди чечкенге аракет кылат. Ар бирөөнүн акыбалын кандай жашоо турмушта ошолордун баарын карайт дагы, эгер 20-30 жылдан бери ошол жакта тиричилиги ошол жакта жашаган болсо, биз алардын шартындагы кандай чечет жолун карайбыз. Бирөөнү дагы үйсүз калтырбайбыз. Облегченный власть, Жок. Эмесин азыр Кандай кылып? Мына биринчи жолу. Азыр биз 1-Май районунда жолун таптык, ал жерде фонд менен курулган үйлөр бар болот. Силердикин болсо биз айтып атабыз. Азыр кезексиз ипотекалык квартираларга киришкенге биз даярбыз. Кайра сатып аласыз. Себептен мен айтып кетейин. Силердин
жашап аткан үйлөрүңөр мыйзамсыз. Туурабы? Тура да, айтпайсың, тура. Ал жерлерде инвалидтерибиз бар, ондон балдарыбыз бар, неберелери бар. Аларды каяка айдайсыңар? Ар бирөөнүн алган жерлери, салган үйлөрү ар кандай шарт болгон да. Ар бирөөнүн шартын карайбыз. Ошол шарттын алкагында, мыйзам алкагында чечимдерди чыгарабыз. Медиа хаб Дордой 2 конушунун тургундарынын маселеси боюнча Бишкек шаардык мэриясына кайрылды, бирок суроолорубузга жооп ала алган жокпуз. Маселе каралып жатат деп чектелишти. Биз материал чыгара алдында тургундарга кайра байланыштык. Алар айрымдарынын үйлөрү жарым-жартылай буздурулганын айтышты. Ал эми компенсация маселеси дагы деле ачык бойдон турганын белгилешти. 27 февралда Транспорт министрлиги Бишкек Нарын Тооругарт айланма жолунун 59 чакырымы 6 тилкелүү болуп кеңейтилип, жолду оңдоо үчүн инвестор изделип жатканын маалымдады. Бизге дагы жол керек, бизге дагы жакшынакай шаар, өнүккөн шаар керек. Биз баарына макулбуз. Бирок бүгүнкү күнү сизге кайрылып атканыбыздын себеби ушул мурун 2008 жылы ушул жерге отурукташып атканда ошол эле Минтранстан азыркы келип 16 метрден калтырып туруп кура бергиле дегендиктен элдин баары шаар куруп кеткен. Ошол убакта дагы эл законду уккан. А эми бүгүнкү күнү уже эми бардык эмесине жараша 32 метрден калтырып биздин үйлөрүбүз ошол түртүлүүгө 5 үйүбүз толук түртүлүүгө кирип кетип атат. Анан калгандарыбыздын короо жайларыбыз баягы сарай, очоккана дегендер кыргыздыкы кирип атат. Бирок биз ага макулдугубузду берип туруп, ошолорду бердик. Бирок үйүбүздү сактап кала албай жатабыз. Биз өкмөттөн, мэриядан, Минтранстан, архитектурадан, акимияттан бардыгынан суранып, ушул от оси дорога, ушул жака жер бар. Келип текшерип, комиссионно 5 метр жылып бериңиздер. Ошондо ушул жерден 39 түтүн кирип атса, 37 түтүн гана кичине ичинде калат экен да, калган 2 үй жарым-жартылай бузулат экен деп барбаган жерибиз калган жок. Бирок бүгүнкү күндө деле ошол бойдон калды. Биз охранный зонага тийишкен жокпуз. Биз бошотуп берип атабыз. Ал жерде салынган жанагы соц объекти же болбосо соода тармактарында иштеп аткандардын баарын бошотуп беришти. Бул биринчи эме. Экинчиден, эми бизде айтып атат, ошо 32 метрди бошотуп бергенден кийин сразу кызыл китеп беребиз деп атат. Эми мунусуна биз кошулдук. Ошол кызыл китепти эртелетип бүтүрүп берсеңиздер, бузулган жерибиздин ущерби, мисалы үчүн ошого канчалаган акчалар кетти. Ал боюнча бизге акимияттан да, мэриядан да айтылды, эч кандай компенсация төлөнүп берилбейт. Анткени биздин документибиз жоктугуна байланыштуу, эми закон боюнча ошондой экен. Ошондуктан кызыл китебизди эртелеп чыгарып берсеңиздер, кайрадан кредитке малынып, кайрадан кредит алып ошол короо жайыбызды бүтүрүп алалы. Экинчи сунушу, үчүнчү сунушубуз болсо, мынакей бул жерде өзүңүздөр айткандай Дордойго жакын жерде чоң КНДС салынган. Канализация мына могу жерде, мына очистной сооружение деп коет. Эми алар деле убагында элге деп салынган экен. Биз сиздерден, сиз дагы ушуга кызыктар болуп, биздин ушу элдин көйгөйүн чечкен болуп, ушу жердин баары бузулган кезде биздин Дордой 2-нин биринчи линиясына ушу канализацияга кошуп бериңизди сурайбыз сизден. Баарыбыз тең эле ушул жерде инвалид, пенсионер, ар кандай эмедеги бир баш көтөргөн эч ким жок. Ушул биздин кайрылуубузду кабыл алып, бүгүнкү күндө кайрадан өзүңүз ушуга көзөмөл жасап туруп, ушул жолдун жээгин дагы бир жолу кайра комиссия кылып түзүп келдиңиз. Себеби буга чейин эле биз 2 жолу президенттин ведомственный комиссиясы келип 2 жолу көрүп болот деп кылган иштери кайра эле болбой, ошо 5 метрге уруксат бербей турат. Сиздерден суранабыз, эл журт суранат сизден. Сизге ишенген эл журт суранат. Ушуну аткарып бериңиз деп суранабыз. Биз мына жергиликтүү тургундардын оюн уктук. Алардын арасында пенсионерлер, жалгыз бой энелер бар экен. Алар азыркы учурда үйлөрүбүз жарым-жартылай бузулса, балдарыбыз менен талаалап кайда барабыз деп тынчсызданып турган учурлар экен. Ошондой эле негизинен жалпы эле бул жолдун кеңейишине тургундар каршы деле эмес экен. Болгону ушу бийлик өкүлдөрүнөн 5 метр жерди калтырып койсоңор, үйлөрүбүз бузулбаса, биз ушул жерде эле жашай бермекпиз. Анан калган короо жайды, баягы дарбазаларды буссаңар деле макулбуз, жол бизге деле керек деп өздөрүнүн ойлорун айтышты. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова.